Күндөлүктө эмне деген кызыктуу окуялар көп орун алды болуш керек. Ошол эле иш чараларда болобу, тойдо болобу. Ушул күнгө чейин эң эсиңизде калган тойду же болбосо иш чарадагы окуяны айтып берсеңиз. Рахмат. Эсимде калган окуялар, аябай эсимде калган окуяларды айтайын эми. Баягы биз негизи бир датада ушул жакта Бишкек шаарында мамлекеттик резиденцияда бир иш чара бар болчу. Анан ал иш чара бүткөндөн кийин биз самолет менен Ростов-на-Дону шаарына учуп кетмекчибиз да. Анан макул деп ошол күнгө даярданып, анан мамлекеттик резиденцияга барып, анан коноктор келгиче негизи протокол боюнча саат 7-те башталмак. Анан 7-ге дагы 15 мүнөт убакыт бар экен, 6:45 экен убакыт. Анан убакыт бар экен, бир эшикке чыгып келеличи деп, таза абага чыгып келеличи деп чогуу балдар менен чыгып келет. Мен жаңы баргандыктан баягы жакшы билбейт экенмин, көрсө мындай бир чуңкурча бар экен да, яма бар экен. Анан эшикти ачып эле мен ошол ямага түшүп кетип атпаймынбы. Эшикти ачып эле байкабай эле бир бутум түшүп берип, бир бутум жерде калып калды, бир бутум тиги ямага түшүп кетти. Анан турсам эле туруп кагынып атсак эле тиги жактан протокол толтурган жигиттер келип калды. Коноктор келишти, Нияз баштадык деп. Анан чуркап баратсам артыман балдарым айтат: "Нияз байке, шумуз тиги жыгылганда айрылып кетиптир" деп. Анан карагызчы, кандай безвыходный учур болуп калды. Иш чараны башташ керек расмий түрдө. И бул жагы мындай болуп атат. Анан айла жок, баягы Убакыт жок, башка шум да жок. Убакыт жок, башка шум да жок, шум болсо дагы убакыт жок. Анан кийин ошол шум менен акырын чыгыш керек болуп калды. Себеби артка жол жок. Анан чыгып барып эле, түз чыгып барып, саламдашып, баарын иш чараны айтып, келген конокторду тааныштырып, анан эч кимге билдирбей, кайра ошол келген боюнча кайра артка бастым. Артыңыз менен басып. Артым менен басып келип туруп, тиги музыкант жанына келип, тиги отуруп калган боюнча эле тиги музыкальный номер кетти. Анан издеп болуп, ийне жип издеп келип, дароо ал жерден тиги, анан кийин бир музыка бүткүчө 5 мүнөт ичинде шумдун баарын даярдап, кайра сахнага чыгып коноктор менен кайра иш чарабызды улантып баштадык. Анан анысы аз келгенсип бат-баттан иш чара бүттү. Анан кийин кечинде саат 12ден өтүп калган аэропортко кетип атабыз. Анан костюмду салдымбы, айдап баратам, анан костюмду салдымбы деп эстеп кетип, багажды карап коеюнчу деп машинени токтотуп, анан ключту алып, багажды ачып, ключту багажга коюп, костюмду карап туруп эле, бар экен деп ключту салып туруп, багажды жаап салып атпаймынбы. Анан ключум да калып калды. Анан салондон ачылбайт машинем. Түнкү саат 12ден өтүп калган. Эч ким келбейт. Анан самолетубуз саат 3тө. Шашылып атабыз мотуп. Анан тиги атайын кызматты чакырсак, алар келип, алар ача албайт. Анан өзүбүз чукулап атып, эптеп ачып алып, ошол күндү унутпайм да, себеби дегенде аябай жооптуу иш чара болчу. Еще самолетко монтип, ключум машинем токтоп калып, талаада калып, ушундай бир учур болгон. Жетиштиңизби? Жетиштик, эң башкысы жетиштик. Бирок ошолдой адреналин менен жетиштик. Учуп бардык. Анан учуп келдик. Ошол күн эч качан эсиме кетпейт. Ошол учурда кыйын болгон менен кийин эстегенге жакшы болуп. Кийин эстегенге, Нурайым, кийин бул деген мага аябай чоң сабак болду. Басканда буттун алдын карап шашпай, жаңы жерге барганда ошол аянтчаны карап изилдеп алып, кайсы жерде айнек, кайсы жерде эшик, кайсы жактан басыш керек, баягы шашпайчы. Анан бирдемке эстикке түшсө токтоп, баягы мурда ошол аябай шашма болчумун да. Анан бирок азыр ошолордон кийин, баштан өткөндөн кийин мен азыр шашпай баарын тактап, кайсы жер экен эфирге да келетип, бүгүн кайсы этаж, кандай лифт, кандай ачылат, кандай жабылат, ушунун баарын алдын ала билип, байкап калган аракет кылып калдым.